Кутмандуу кушубак кечиңиздер менен урматтуу жалпы көрүүчүлөр. 7 каналдан салам айталы. Биз менен бирге болуңуздар. Себеп дегенде бизде дагы кайрадан кызыктуу маек, кызыктуу эфир. Андыктан бүгүнкү күнүңүздөрдө жан дүйнөңүздөрдү байытып, оондурлар менен жан дүйнөңүздөрдү эргитип сергиттиңиздер. Сиздер көрүп жаткан 7 каналда чай үстүндө сырдашуу программасы биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, адаттагыдай эле биз бүгүн дагы Куттуу студиябызга кадырлуу конокторду чакырып, алар менен бирге сырдашып, маектешкен турабыз. Айтат экен, өнөр ыйык өткөндөрдүн мурасы, кыргыз жери таланттардын уясы деп, ошол талантын өнөрүн элге тартуулап жүргөн дагы биздин кадырлуу конокторду бүгүн чай үстүндө сырдашуу программасына чакырып, алар менен маектешели деп турабыз. Алар ким десеңиздер, бүгүн мынакей биздин Куттуу студиянын кадырлуу коноктору Камчыбек Турганов жана ошондой эле ата бала десек болот, анын уулу Барсбек Камчыбек уулу бүгүн биздин Куттуу студиянын кадырлуу меймандары. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кош келиптирсиздер. Бүгүн студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Негизи эле сиздерди баягы интернет желесинен, Facebook баракчаларынан, TikTok, Instagramдан көрүп, ушундай таланттар бар экен деп сыймыктанып бүгүн студиябызга чакырдык. Биздин чакырууну кабыл алып, биздин студияга келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирели. Келиңиздер эми сиздерди көрүп жаткан жалпы биздин мекендештер менен амандашып саламдашалык. Арыбаңыздар, урматтуу кыргыз элим. Мына ушул ыйык Орозо айында ушул жерге Куттуу студиябызга келип отурабыз. Жалпы кыргыз элибизге салам айталы. Эл журтубузда тынччылык болсун. Барсбек келсеңдер беле. Саламатсыздарбы? Урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, баарыңыздарга биздин эфирди жакшы маанай менен көрүп алыңыздар. Жакшы эфирди кабыл алып коюңуздар. Туура айтат, Барсбек айткандай, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн мынакей биздин атасы уулу менен келип бүгүн эфирде шаңга бөлөйбүз деп турабыз. Деги эле баарыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун, сиздердин орозоңуздар кабыл болсун. Орозо кармадыкпы? Быйыл кармабай калдык. Быйыл кармабай калдыңыздар. Негизи ар ким шартына жараша кармайт. Азыркы убакта орозо айы, жалпы эле ошол убакта биздин көрүүчүлөр дагы орозосу менен куттуктап кетели. Орозоңуздар кабыл болсун дейли. Камчыбек байка, мына ушул интернет желесинен көрөбүз. Көбүнчө Facebook баракчасында отурасыз. Интернетти канчалык деңгээлде колдоносуз? Интернетти ошо өзүнүн убактысынча эле колдонобуз эми. Жумушта жүргөндө кол бошобойт анан. Андан тышкары бош убакыттарда телефон колдонушпайт деп коеюн. Facebook'та отурасыз. Facebook менен ошол. Азыркы убакта ошондой болду, баягы соцсеттер аркылуу, TikTok, Facebook, Instagram аркылуу көбүрөөк таанылып баштабады. Анын артында эле мына ошол уулуңуз Барсбектин дагы баягы комуз чертип, кыргыздын бир аспабын алып, кол ойното комуз черткенин көрүп келебиз. Анан бүгүн атайын студияга чакырдык. Дегенде эле Камчыбек байке, аккордеонду алып бир жагымдуу чыгарма аткарып бериңиз, андан кийин биз сөзүбүздү уланталык. Баягы темирди ысыгында чап деген бир жакшы сөз бар эмеспи? Ошондон ысыгында чаап туруп биздин көрүүчүлөргө бир жакшы маанай тартуулайлык, андан кийин маегибизди уланталык. Анда эмесе ошол Кара Шоро деген чыгарманы аткарып берип коелу, Барсбек уулум экөөбүз. Кара Шоро деген жайлоо эсабыга барганда достор менен көңүл ачып оюн күлкү салганда достор менен көңүл ачып оюн күлкү салганда Кара Шоро жайлоо ага салдын араша кел булган жайлоого эсабыны калаша кел булган жайлоого эсабыны калаша muzikada yugurlar, anışandı sırlaşı, muzikada yugurlar. Kara Şoро jaşı jaylo, çile çöptü camında, çavanları var, koşun ötü, beni gördü dağında. Çavanları var, koşun ötü, beni gördü dağında.
Ай баракелде колчалар болсун. Биздин жалпы көрүүчүлөр дагы сиздердин бир жагымдуу чыгармаңыздардан кийин баягы орозодо шалдырап отургандар көңүлдүү, жакшы маанайда отурган болуш керек. Колчалар болсун, бир кол чабып коелу келиңиздер, негизи мынакей Камчыбек байке, азыр кырдып аткандарыңыздарда баягы уулуңуз экөөңүздөр бир эмес, эки голос менен ырдап аткандарды байкап атабыз. Үйдө репетиция көп болот окшойт. Биз эми булардын ушул Барсбек комуз чертип баштагандан бери эле чогуу көз ойнойбуз. Ошон үчүн даяр болуп калсак керек. Көп баягы ырдап жүрүп, менин жанымда ээрчип жүрүп ушул ырдаганды баштапкысын баштап бердик. Андан өзү алып бизди алып кетти. Экинчи голос өзү алат. Ооба, өзү эле алып өзүн дагы ошо балдар менен ырдашат. Тышкары дагы ошон үчүн болсо керек. Баягы аккан арыктан суу агат дейт. Сиздин талантты көрүп, сизден уулуңуз өтүп атат. Негизи эле өзүңүз жөнүндө айтсаңыз, өзүңүз кай жактын уулунусуз? Үйдө ким чыгармачылыкка жакын эле? Мен болсо ушул Тоң районунан болом, Касиет Түскөлдөн. Ошол жерде Дөң Тала деген айылда чоңоюп өстүк. Ушул Бишкек шаарына келип, ушул Бейшеналиев атындагы искусство институтунда окудук. Ошол жерде билим алып, азын алак өнөрдү. Андан кийин окуп бүткөндөн кийин ошол мугалимдик тармакта жүрүп калдык. Азыр деле ошо мугалиммин, канча жылдан бери ошо балдарга Музыкадан. Ооба, жаш жеткинчектерге музыкалык билимин колдон келишинче арттырып келатабыз. Ошол анан үйдө болсо ушул атам раматтылык аккордеон менен ырдачу эле. Анан апабыз бар, ал киши дагы ырдайт. Анан инилерим да ырдайт. Чыгармачылык билебиз десек болот. Жакшы. Баягы айтып коет экен го, атадан кем уул, атага тең уул, анан атадан артык уул депчи. Анан бардык бала эле баягы атасынын жолун жолдой бербейт экен да. Ырчынын баласы кескесе ырчы болуп калат экен. Мугалимдин баласы мугалим болуп калат экен. Анан Барсбек мынакей сиздин жолуңузду жолдоп, колуна комузун алып, сиз менен кошулуп, обон соз аны менен катар эле Барсбекти баягы көп баягы тойлордон, жакшылыктардан көрүп калабыз. Себеп деген ошол эле убакта Кайбар ансамблинде дагы өзү эмгектенип келет. Барсбек айтсаң, мен азыр сенин комузуңду карап отуруп бир өзгөчөлүктөрдү байкап атам да. Негизи түзүлүшү баягы улуу демократ акын Токтогул атабыздын комузуна окшоп кетет экен. Баягы бурагыштарда бул эмне деп коет? Чүкөдөн жасалган идея кимден? Өзүңбү же атайын ушундай алып заказ бергенсиңби? Мирбек деген уста байкебиз бар. Эң жакшы чебер ушул комузда эң жакшы чапкан адамдардын бири. Элизар байке ошол экөө биригип ушул комузду бир 2022-жылы гастролдоп Европага барып калдык. Европага барып калып, ал вакытта Ибарат ансамблі менен бардык. Ибарат ансамблі менен гастролдоп барып, ошондо бир сураныч кылгам, ушул комузумду бир өзгөчөлөнтүп бир кызыктуураак болсун деп жазап бериңизчи десем, ал айтты макул деп. Жактан эксклюзив кылып сенин комузуңду чүкөлөп берейин деп. Чүкөлөрүн тагып, комузду жакшылап жазап берген. Ошол мындан сырткары дагы бир комуз бар. Экөөнү алмак чертип турам. Ошол эле ошол Мирбек байкенин жазаткан комуздар. Комузун кулагы деп коебуз, тиги личөй. Баягы кулагын кээ биркилер бураганда көбүнчө кыз кишилер эми колун жукка болот, назик болот эмес, анан ооруп кетет го. Чүкөдөн андай кыйынчылыктар болбойбу? Бул чындыгы чүкө эмес, бул искусственный жасалган чүкө. Атайын жасалган. Атайлап ошого карап жасалган чүкө. Ошол себептен оорчулук деле жок. Жеңил эле. Болгону башында кол көнө албайт, ортолорунан мынтип карап. Мындай негизи жакшы эле. Комуз тандоодо деги эле баягы бизде комузчулар көп эмес бирок Камчыбек, анан комуз тандоодо сиз да өзүңүз комуз чертесиз. Кайсы жактардан көбүнчө заказ кыласыздар? Көбүнчө баягы айтып коет го, өрк комуз жакшы болот, өмүр узун болот, үнү жакшы чыгат дегенде, Барсбек ошол эң алгачкы чертип жүргөндөрүндө үйдө өзүмдүн комузум бар эле, ошону чертип жүрчү. Андан кийин өзү жакшы чертип баштагандан кийин ал менин комузумду уже четкиси келбей баштады. Андан кийин ошо өрк комуз сатып берген менин биринчи жолу. Ал үйдө турат ошол. Ошол менен бул да өрк комуз, бул да өрк комуз. Эң алгачкы ушул Барсбегем жакшы комузчу болот окшойт да, анан ушул өрктөн комуз чаптырып, ошону алып тартуулаган балама азыр күнгө чейин чертип жүрөт. Негизи өрк комуз абдан бааланат. Жакшы. Эми азыр баягы биздин базарларга барсак, комуздун түрү көп да. Бирок ошону тандоо дагы өзүнчө бир кыйын болуш керек. Себеп дегенде ал жерде мен суразам, ошол теректен болуп калышы мүмкүн экен, дагы бир жыгачтардан болуп калышы мүмкүн, дагы бир талдан болуп калышы мүмкүн экен. Негизи эле өрк комузга жетпейт болуш керек. Ар бир бактын комузу аргача, ары башкача чыгат, жакшы жагымдуу. Өрүктүн ээси жакшы, өрүктүн арчанын үнү мисалы, өрүктүн үнү
мисалы ачуураак эмес, мындай коңур катуураак чыгат да. Анткени биз мисалы ансамбльде, оркестрларда көп чертип калып, комуздун мисалы угулбай калышы мүмкүн. Карагайдан жазылган комуздар мисалы акырыраак чыгат. Орус тили менен айтканда глухойраак, акырыраак звук чыгат да. Ошого карап тандап алыш керек да. Анан мен бул комузду жакшы көргөн себебим, бул комуздун үнү ошол сиз айткандай коңур, анан кара күү четкенге ушул комуз жакыныраак сезилет да мага. Берки комуз менен мен ансамбльдардан катуураак чыксын деп ошол жактан чертем. Негизи өрүк комуздун ошонусу жакшыраак да үнү. Жакшы, мынакей биздин Камчык байке Бүбүсара Бейшеналиев атындагы искусство университетинен бүтүп бир окуу жайдын. Сен азыр консерваториядасың. Меники кантип айтып берсем, разносторонний десем болобу, өзүмдүн көз карашым менен көп жактан мындайча айтканда орусча айтканда көп сфераны көргүм келет. Азыр чет мамлекеттен көп жерден иш кылып, аракет кылып жүрөм. Окуу жагындагы буюрса кылабыз. Ага чейин негизи мен өзүм 6-музыкалык мектепте билим алгам. Комуздан. Күлбүбү Сатиевна деген мугалимден комуздан үйрөнүп, андан сырткары баарыңыздар тааныган Закирбек агайман, Дүйшөнбек уулу агайман барып үйрөндүм. Ал агай менен да бир конкурска катышып таанышып, ошол жерден агай менен көп жүрдүм, жанынан ээрчип, көп нерсени үйрөнүп, ошо азыр чертип жүргөн күйлөрдүн варианттарын ошо оригиналдуу вариантка түшүрүп, бүт аракет кылып ошол агайдан үйрөнүп баштадым. Ошол азыркы учурда ошол буюрса окуйюн деп атам. Азыр иш менен эле. Азыр иш менен. Камчык байке, уулуңуз жөнүндө, комуз жөнүндө көп сурап калдык. Жалпы биздин көрүүчүлөр дагы мүмкүн баягы көргөнү бардыр, көрбөгөнү бардыр. Өзгөчө бир ушул Кайпар ансамблинен дагы сен баягы азыркы убакта TikTok желесинде көп көрүп жүрөбүз. Анда бир күү сураналы, кайдыл күү аткарып бересиң? Токтогул атабыздын 9 кайрык деген күүсүн аткарып берем. Мына кеттик.
Ай Азамат, мен да абдан муй угуп бурун. Чындыгында бул токтогул сатылгандын чоң гүлөрүнөн окшойт. Ооба. Узак гүлөрүн, негизи ушул гүлөрдү нота менен үйрөнөсүңөр же слух менен эле? Мен ушул музыкалык мектепте окуп жүргөн кезде ноталарды карап үйрөнүп, негизинен нота менен үйрөнөбүз. Мындайча айтканда ошол основасын нота менен үйрөнөбүз, темасын деп коет биздин тил менен. Анан бир кайрыктары болот. Ошол оригинал ошол эмелер деле бар, запистер деле бар да. Ошолорду ошол агайым түшүрүп, Закирбек агай түшүрүп, ошол запистен түшүрүп четкен жерлер бар да, ошолорду карап, ошол ар бир мисалы фаршлактарга көңүл бурасың да четкенде. Бир фаршлагың туура эмес кетти. Фаршлактын да түрлөрү болот. Ошону дагы туура алыш керек. Бир фаршлагың туура эмес кетсе эле, ал уже оригиналдан алыстап кетти деген түшүндүрөт да. Ошол. Жакшы. Камчыбек байке мынакей мугалим өмөлү дарак дейт. Азыркы убакта ошол баягы балдарга сабак берип атам деп атпайсызбы, тарбия берип атам да. Азыркы балдардын кызыгуусу музыка жаатына, ушул чыгармачылык жаатына кандай? Кызыккандар барбы? Себеп дегенде азыр көп эле телефондо отуруп калды, TikTok көрүп калдык дегендей. Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө ошол үйрөнөм деген жаш жеткинчектердин көп. Ошого абдан сүйүнөм. Үйрөнөбүз дегендер аябай ынтызар болуп, комуз үйрөнсө экен, комузчу болсо экен деп ушундай тилек кылып келген. Кызыккандар арбын эле, жок деп айтпайм. Абдан аракет кылып кээ бири баягы үйрөнө албаса дагы үйрөнөм деп баягы өздөрүнө милдет эме коюшуп, жакшы Кудайга шүгүр уучубуз кур эмес. Кийинки жаштар ошо комузду даңазалап. Комузду эми бул кыргыздын улуттук аспабы деп даңазалап келгениңиз жакшы бир чети. Анан баягы комузга аккордеонду кошуп койсок андан да жакшы болуп турат да. Анан бизде ушул Борбор шаарда эле аккордеон үйрөткөн курстар аз экен да. Көбү үйрөнгүсү келет экен, бирок жок экен да. Ошондой курстарды ачайын, атайын частный бир мектеп ачайын, балдарга аккордеон үйрөтөдүн ниеттер барбы? Туура айттыңыз. Ушул азыр эми замандын талабы болду. Көпчүлүк эле ошо интернет желесинде отурганда сурап калышат, ушу үйрөтөсүзбү аккордеон же комуз деп. Анан буюрсам ошо көптөн бери ойлоп жүрөм, эми ага өзүнчө баягы помещение деп коебуз. Эмелер керек экен өзүнчө. Азырынча андай жок, бирок ошо келечекте ушундай курс ачсакпы деп Барсбекке да айтып жүрөм. Туура. Сен комуз менен ачсаң, ушул өзүң окшогон балдарды тарбияласаң кандай жакшы болот эле. Туура, эми азыр баягы өкмөттөн алган айлык деле чындай келгенде жетпей калат. Азыркы жашоо, кыйын жашоо, кымбатчылык жашоо дегендей. Анан баягы ошентип мектеп ачып алып, бир балдарды тарбиялап, кирешенин булагын ачып алса, көбүрөөк каражат түшөбү деген. Анын шаардан ошол да. Ошол балдардын өсүп келаткан жаш жеткинчектерге, жаш муундарга ошо комуз үйрөтсөк жакшы эле нерсе. Ошону Кудай буйрса келечекте ошол максаттарыбыз бар. Биздин жолубузда болот. Себеп дегенде баягы айыл жергезинен баягы окууну бүтүп шаарга келет, анан кайсыл окуу жайга тапшырыш керек. Анан биздин эми баягы Көскө базар бир-эки окуу жайыбыз бар да. Чыгармачылык жаатында тарбиялаган. Ал жерге барып да кээ бирлер окуй албалат, баягы убакыты жок болуп калат. Анан курстар болсо 1 айлык, 2 айлык, аябай көп болсо 1-3 айлык, же болбосо 1 жылдык курстар болсо баягы батыраак үйрөнүп, анан батыраак бир баягы ээзи болгон жакшы да. Анан ошондой курстарды ачыңыз эми. Буюрса аракет кылабыз. Баягы пенденин оозунда Алланын кулагында дейт, ниет кыла берсек баары болот экен. Рамазан айында бир жакшы ниет кылып коелу. Мүмкүн балдарыбызды сиздин мектепке, Барсбек экөөңүздөрдү мектепке алып барып калалы. Эми келиңиз агай. Өзүңүз дагы бир чыгарма аткарып бериңиз. Кийинки чыгарманы кайсын аткарасыз? Азыр эми ушул бир аз обончулук өнөрүм дагы бар. Анан ушул жакында ушу бир туугандар деген бир жакшы чыгарма жаздык. Сөзүм болсо ушул Калбек деген иним жазды. Ал дагы чыгармачыл өнөр адамы. Кудай буйрса азыр ушул элдин баягы жакшы ойлорун, ой пикирлерин угуп атабыз, жакшы экен деп. Анан ошону аткарып берип коелу. Жакшы чыккан да. Бир туугандар аман болсун, жалпы кыргыз эли аман болсун деп. Ушул сиздердин канал аркылуу дагы ушул кыргыздын бир шоусун кесип коелу. Бет ачарын кылып коелу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде Камчыбек байканын уулу Барсбек, анан жалпы биздин бир туугандарга арналсын. Себеп дегенде Камчыбек байкенин калеми сөзү сизге таанык, жобону. Обону мага таанык. Обону таандык. Биздин жетинчи каналда бет ачары. Ошондуктан жакшылап алалы.
tuğanlar bir bordur bir adırdır ışkını. Bir atanın kanımı bir enenin canı. Bir tuğanlar yakınlar bir kamçının sabrı. Bir tuğanlar altınlar bir kamçının sabrı. Bir tuğanlar yakınlar bir kamçının sabrı. Ayvали, азаматсыз чындыгында оонун сөзүнө дал келген, сөзү оонуна дал келген. Өзүңүздүн оончулуктагы өнөр бар окшойт. Оончулук өнөрүбүз бар анча. Баягы музыкант адамдар аккордеон кармалып жөнө турбаса керек, кыймылдап бир оон жараткызы келип, анан оон чыгарарда баягы сөзүн тандайсызбы, биринчи же оонун тандайсызбы? Оон чыгарып алып ошого жараша сөз издейсизби? Негизи мен баягы оончумун деген өтө эле сразу эле оончумун деп айтыш кыйын. Кээ бирөө бар го кичине мен оончумун. Экинчи чыгарып элеби? Ооба. Ырдап жүрөм, көбүнчө ырдайм, анан анда санда баягы кайрыктар, чыгармачыл адам болгондон кийин өзүң айткандай биз менен кошо жүрө берет. Анан ушу баягы жакшы тексттер болуп калганда, анан ошого анда санда тууралап көрсөк туура болуп калганда, ошо кайрыктардан пайдаланып анан ошо бир ыр жаралат да. Мүмкүн ушул ырыңызды биздин 7 канал аркылуу уккан баягы ыр сүйүүчүлөр дейлик, мүмкүн Камчык байке, ногурма бир оон жаратып көрбөйсүз деген акындар кайрылып калышы мүмкүн. Аракет кылса бар. Ооба, болот. Аракет кылса бар болот. Барсбекте барбы кичине оончулук? Же Барсбек жок сенде оончулук? Оончулук менде чыга элек. Эми атанын уулусуң мүмкүн оончулук касиет дагы бара-бара өзү бир оога келгенде чыгып калаттыр, мүмкүн ыр жазып калаттырсың. Негизи эле чыгармачылык адам асында баягы жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт, бардык болуп калышы мүмкүн толук. Ошондой чыгармачылык ийгилик каалайлык. Бүгүнкү ыйык Рамазан айында, Ороз айында биздин куттуу студияга келип, биздин жалпы көрүүчүлөргө бир жакшы маанай тартуулатыңыздар деп ойлойм. Чыгармачылыгыңыздар өркүндөй берсин. Мынакей жакшынакай уулду тарбиялап атасыз. Сиздин артыңыздан атанын уулу дей турган бир атыңызды чыгара турган Барсбекке да ийгилик каалайлык. Ар дайым көрүп калабыз, билип калабыз. Биздин 7 каналга келип, ушундай чыгармачылыкта болуп жаткан жаңылыктар менен бөлүшүп, маектешип туруңуздар. Эми сизге бир эркин микрофон берели, келиңиз. Рахмат, Бакыт мырза, сизге да рахмат. Ошол биздин өнөрүбүздү баалап ушинтип мейманга чакырып, жалпы ушул сиздердин 7 каналдын жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Биздин эл менен талантыбызды көпүрө болуп, дагы ушу жакшы таланттарды алып чыга бериңиздер, ишиңиздерге ийгилик болсун. Рахмат, чын жүрөгүмөн. Баарыңызга ыраазымын. Сіздерге де рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биздин чай үстүндө сырлашуу программасына биздин таланттуу агабыз Камчыбек Турганов жана ошондой эле уулу Барсбек Камчыбек уулу келди. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мен ойлойм, бүгүнкү эфир сиздерге жакшы маанай тартуулаган болуш керек деп. Ал эми биздин 7 каналдагы мына ушул чай үстүндө сырлашуу программасын көрбөй калдык, өткөрүп жибердик деген болсоңуздар, биздин Facebook баракчабыздан, Instagram баракчабыздан жана TikTok желесинен да көрсөңүздөр болот. Биздин бүгүнкү чыгарылыш толугу менен ошол жактан көрүп, өзүңүздөрдүн бир жакшы ой пикирлериңиздерди жазып кетиңиздер. Дагы бир жолу ыраазычылык билдирелик. Чыгармачылык ийгилик, ар дайым өнөрүңүздөр өркүндөй берсин, талантыңыздар ташкындай берсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер чай үстүндө сырлашуу программасын көрдүңүздөр. Ыйык Рамазан айында кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ар дайым элибизде тынчтык, ынтымак, токчулук, молчулук болсун деген жакшы сөздөр менен бүгүнкү эфирибизде жыйынтыктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.